Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Биздин бүгүнкү айтыла турган сөзүбүз Али радиаллаху анхунун айткан сөзү болуп атат. Ан Алиин радиаллаху анху лаула хамсу хисалин ла сара насу куллухум салихин. Али радиаллаху анху мындай деп баяндап атат: эгерде 5 нерсе бар, 5 бир өзгөчөлүк бар, эгер ошо 5өө жок боло турган болсо, адамдардын баары салих болуп, жакшы инсан болуп калышат эле дейт. Аввалуха ал-канаату бил жахли. Ошонун биринчиси ошол билимсиздик, жахылдык, ошол нерсеге канаат кылыштык дейт. Мына көпчүлүгүбүз ошол билимсиздикке эле биз канаат кылып, ошону менен мага жетет, ушул болот деп, ошо билимсиздикке биз канаат кылып коюп атабыз. Ушул нерсени биз жогото турган болсок, биз өтө жакшы инсандарга айланат экенбиз. Экинчиси вал хирсу аля дуния. Дүйнөгө болгон ачкөздүк. Ушул дагы жок боло турган болсо, биз дүйнөгө болгон ачкөздүгүбүз өтө барган сайын артып, улам көбөйүп баратат. Ошол нерсени дүйнөгө болгон ачкөздүгүбүз жоголо турган болсо, инсандардын баардыгы оңоло турган, инсандардын баардыгы жакшы инсандарга айлана турган учур болуп атат. Үчүнчүсү болсо вашуху бил фадли. Артыкча нерсесиге дагы адамдардын өтө бир каттуу сараң болуп кетиштиги болуп атат. Эгер ушул нерсе дагы жок боло турган болсо, адамдардын баары салих болуп калат экен. Бул дегени мисалы кээ бирөөлөрдүн үйүндө артыкча буюмдары, артыкча байлыгы бар. Ошол артыкча өзүнүн жашоосундан артыкча буюмдарына, артыкча байлыгын бериштиктен бул эмне кылып атат? Сараңдык кылып отурат. Ушул нерсе дагы жок боло турган болсо. Төртүнчүсү болсо рияу фил амали. Адамдардын азыркы учурда кылып аткан ишиндеги, кылып аткан амалындагы рия, эл көрсүн дештик жок боло турган болсо, адамдардын баары салих, жакшы инсанга айланмак экен. Мынакей карап көрсөк, баардыгыбыз эле эмне кылып атабыз? Кылып аткан ишибизди эл көрсүн, эл десин, эл уксун деген нерсеге айлантып баратабыз. Бешинчиси болсо вал и'жабу бир ра'и. Адам өзүнүн ою менен, өзүнүн пикири менен таңыркаштыгы жок боло турган болсо, ошондо дагы адамдардын баардыгы жакшы инсандарга айланат экен. Жыйынтыктай турган болсок, эгерде биз өзүбүздүн жашообузда ушул 5 нерсени жок кыла турган болсок, иншаллах ар бирибиз жакшы, салих инсанга айланат экенбиз. Ошонун биринчиси биз өзүбүздөн билимсиздикти кетириштигибиз керек экен. Илимге болгон махабатыбыз, илимге болгон кызыгуубузду көбөйтүшүбүз керек болуп атат. Экинчиси болсо дүйнөгө болгон ачкөздүгүбүздү жок кылышыбыз керек экен. Дүйнө аркасында мынакей канчалаган инсандар бири-биринен капа, бири-биринен наразы болуп жүрөт, урматтуу мусулман бир туугандар. Үчүнчүсү болсо, мисалы бизде артыкча турат, ошол артыкча буюмубузду, артыкча байлыгыбызды бир тууганыбызга же болбосо өзүбүздүн ата энебизге дагы сарпташтыктан ушунчалык бир сараңдык кылып койгон учурларыбыз болуп атат. Ал эми төртүнчүсү болсо, биздин кылган амалыбызда Кудайым сактасын, ошо рия деген нерсени, эл көрсүн деген нерсени жок кыла турган болсок. Ал эми бешинчиси болсо, өзүбүз ар бирибиз азыр айткан сөзүбүздөн, кылган ишибизден, ойлогон оюбуздан, берген пикирибиз менен биз өзүбүзчө таңыркап, өзүбүзчө биз сыймыктанып, өзүбүзчө бир кибирлене баштадык. Кудай таалам ушул нерсени дагы жок кыла турган болсок, иншаллах ар бирибиз салих инсанга айланабыз. Аллахым бардыгыбызды салих инсандардын катарына кошсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.